Мас абалында талак берилген 3 талак кабыл болобу болбойбу дейт. Мастын талагы түшөт деген сөзүбүз бар биздеки. Бирок талак маселесин эрди катын чогуу келсе отургузуп алып сураш керек болот, минтип жооп берилбейт. Арактан кантип кутулса болот дейт, ичпей койсо кутулат. Айылдан чыгарыш керек. Түшүндүңөрбү аксакалдар, силерге карыз. Силер чогулуп барып, чогулуш кылышыңар керек. Биздин айылда арак болбойт. Кулатып айыл өкмөтү болсо кандай адам эле, кандай алымдар чыккан жери болсок деп молдон араштырып, анасынан молдон ызы чыгылат да. Молдос жок баргыла өзүңөр. Түшүндүңөрбү? Барып пата берип, сатпа деп туруп, магазинде арак болбосун силердин айыл өкмөттө. Ошого жеткиле көлдүктөр ушентти. Көлдүктөр ушентти. 20 жыл мурда жаназа окулбай калчу эле буларда молдо арак мачышып алып. Азыр арагы жок айылында. Азыр Ош тарапка келгенде, Жалал-Абадка келгенде, магазинге киргенден коркосун. Арагы бар магазинге чубагачы кирип кетти. Міне пиво ичеп экен деп ойлоп калабы деп коркуп, анан жолдогу эчтеке ала албайсың да коркосуң да бир жака киргенден.